Айтылуу ак кеме, эрте келген турналар жана Кара шашуусундагы атышуу тасмаларынын жаратуучусу Болот Шамшиев быйыл 75 жылдыгын белгилеп жатат. Биз бүгүн атактуу режиссердин үйүнө конокко келдик. Алдыда каарманыбыз тууралуу сиздерге кызыктуу маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, киргиле. Кыргыз кереметин түптөөчүлөрдүн бири болуп эсептелген режиссердун эң алгачкы эмгеги болуп 1965 жылы тартылган Манасчы тасмасы эсептелет. Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин катышуусундагы бул тасма Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Кыргыз керемети, то есть кыргызское киночудо, оно уже первое появилось в отношении моей работы в Манасче. Это немецкая журналистка, она первая, после того, как я получил гран-при в фестивале Оберхаузене, это было удивление, это было открытие для западной публики, для западной кинокритики, что из далекой горной республики приехал совершенно неизвестный мальчишка. Вот, мне было тогда, сколько, 23 или 24. Вот, приехал и показал фильм, им всем понравился, и они дали мне главный приз. Белгилүү режиссер 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы ал окуу жайды аяктаган. Болот Шамшиев студент кезинде Чыңгыз Айтматовдун повести боюнча тартылган Аптап тасмасында алгачкы жолу роль жаратып, өзүн актер катары сынап көргөн. Но тем не менее они попросили, чтобы я подыгрывал. Когда поискали актеров, как Кемель, я подыгрывал. Я сразу отказался, я сказал, сниматься я не буду, потому что я режиссер, я не собираюсь становиться артистом. Когда все эти пробы все кончились, уехал на Иссык-Куль, я отдыхал тогда, и вдруг меня телеграммы вызывают: приезжайте срочно, очень нужны. Ну, я приехал в город, и все они мне сказали, вот, и Шипитько и Павловская, они требуют, чтобы вот я согласился сниматься. Потому что они сказали, что он отказывается. И вот они все дружно стали меня уговаривать. Я говорю, ну как я пропущу институт, я же учусь. Как? Нет, мы договоримся. И все договорились. С институтом меня отпустили. Вот, я начал сниматься. Болот Шамшиев мындан тышкары Чаван, Кара шашуусундагы атышуу, Ысык көлдүн кызгалдактары, Сүйүү жаңырыгы, Ак кеме, Адамдардын арасында, Эрте жаздагы турналар, Бөрү зындан, Снайперлер, Фудзиямага чыгуу тасмаларын жараткан. Бул фильмдер Орто Азия жана Казакстан, Бүткүл Союздук, эл аралык кинофестивалдарда алдыңкы байгелерди жеңип алган. Режиссер жогорудагы фильмдерди жаратууда Сабира Күмүшалиева, Даркүл Гуюкова, Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева жана Сүймөнкул Чокморов өңдүү залкар артисттер менен иштешкен. Они несли в себе заряд прошлого, знания прошлого. Вот. Если бы я не работал на фильме «Токтогол», если бы я не снимался в «Зное», вот, если бы я не работал бы с такими актерами, которые мне, честно говоря, я у них учился. Каарманыбыз учурда дагы кино жаатында талыкпастан эмгектенүүдө. Ал тарыхый мааниси бар телесериал тартып, жакын арада көрөрмандарына тартуулоо алдында турат. Показать кыргызов доколониальный, вот, период такого рассвета, золотого периода кыргызов, когда существовал Тагайби, вот, Мухаммед Кыргызович и так далее. Вот этот период очень интересно. Поэтому я с большим взялся таким энтузиазмом, написал пилот 10 серий будущего телевизионного сериала, может быть, где-то на 20, может, 30 серий. Кыргыз СССРнин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген кызматкер Болот Шамшиев мамлекеттик жана коомдук ишмер катары дагы белгилүү. Анын жараткан эмгектери улуу муун менен катар, жаш муунун да жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган тасмалар катары кыргыз киносунун тарыхында кылымдар бою сакталып кала бермекчи. Саадат Токтоболот кызы, Кайрат Сарбагышев, НТС, Таңшоола. Снукара!